Хусейндин басып өткөн өмүр жолу ары өрнөктүү, ары өнөрлүү, даңазалуу жол. Бул бакубат нускалуу чечен, сөзмөр, кыргыз сөзүнүн кылдат билер маны, тарыхтын таасын билген, тилди ийне жийине чейин иликтеген, усткандап жиликтеген, кыраакы көптү көргөн көсөм, илимдин артынан сая түшкөн, өжөр илимпоз адам болгон. Кеп сыйкыры менен бир заматта өзүнө тартып алаар эле. Кээде жайдары күлүп, кандай сөз уга турганын алдын ала сезип, ошого жараша сөзүн улап, бура тарткан чоң психолог болчу. Ошонун баарын сыр сандыгына салып, баа жеткис илимий эмгектерин, китептерин кийинки муунга таштап кетти. Бала чагына көз чаптырсак, Хусейин Карасаев 1901 жылы Ысык-Көл облусунун Түп районуна караштуу Токтаян айылында төрөлгөн. 7 жашка чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өскөн экен. 1914-16 жылдардагы Караколдогу Орус Тузем мектебинде окуйт. Тири карак, зирек бала Пушкиндин ырларын жаттайт. Орус илим булагынан суу ичет. 1916 жылдагы Алама түркүндө эл менен бирге Кытайга текеске качат. Жаш Хусейин жан соктоонун айынан кой багып, теке сөрөөнүн бийлеген Кытай чек арасын тилмечи сакчынын баласын окутуп жан баккан экен. Мына билимдин пайдасы. Ал эми 1925 жылы Ташкентке барып, Кыргыз-Казак таалим-тарбия институтунда кирип окуйт. Ошол эле жылдары Жусуп Абдрахманов Шеналы Арабаевдер менен өтө жакын ынак болгон эле. Кыргыздын туңгуч гезити Эркин тоону чыгаруучулардын тобуна кирген. Иши оңоло баштаганда 1941 жылы согуш башталып, аскерге барбай турган буйрук беришет. 1944 жылы кандидаттык диссертациясын жактап, чыгармачылыкка катуу киришип, бир нече китеп жазат. 1949 жылы кылдан кыйкам таап, Кыргыздын мыкты жигиттери Самаган Бектенов, Байжиев жана башкалар камакка алынат. Оңдой берди болуп, Хусейинди Москвага Ломоносов университетине лекция окууга чакырып келет. Да, ошентип Каргашалуу 1937 жылдын укуругу Хусейинге жетпей калат. Бирок ошентсе да бир сыйра камалып чыгат. Карасаев 1998 жылы каза болуп, сөөгү өз жерине куюлган. Айша апанын айтуусунда Карасаев көп иштеп, көп жазганына байланыштуу 5 машинканы иштен чыгарган дейт. Карасаевдин эстелиги Ысык-Көл жээгинде орнотулган. Бул кишинин залкар эмгектери түбөлүккө кыргыз элинде сакталып, мурас болуп кала берет. Илимпоз, окмуштуу, Кызыл Туу Манас орденинин эл аралык даанышман сыйлыгынын ээси, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, мамлекеттик сыйлыктын ээси, ушундай инсанды тарбиялап өстүргөн ата-энесине, түп элине таазим кылабыз. Артында жазып калтырган алтындан кымбат эмгектери калды. Тилчи, агартуучу, адабият тааны боюнча укмуштуу, фольклор тааны боюнча изилдөөчү, филология илимдеринин кандидаты, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, Улуттук илимдер академиясынын ардактуу академиги Касым Тыныстанов атында сыйлыктын лауреаты наамдары менен белгилүү болуп калды.